CRISPR-Cas, which like Биз салтуу операцияларды унутуп калабыз. specific cutting place. CRISPR-Cas9 бул биологиялык кайчы катары каралат. Программага белгилүү орунду киргизсең, ал мутацияланган гендерди кесип салат. Genes and stem cells. Гендер өзү клеткалар жана жасалма интеллект келечектеги саламаттыкты сактоо системасынын өзөгү болмокчу. Жылы Голливуд актрисасы Анджелина Джоли өзүнүн ачык моюнга алуусу менен дүйнө жүзүн дүрбүлөңгө салды. Ал 2 желин безин алып салууну чечкенин айткан. Андай тайыман башка адамга баруунун себеби генетикалык тесттин жыйынтыгы болгон. Тест Джолиде желин жана энелик бездин рагын пайда кылган гендердин биринде мутация бар экенин көрсөткөн. Операция ийгиликтүү өтүп, дүйнөгө белгилүү актрисанын желин рагына чалдыгуу коркунучу 87%дан 5%га чейин азайган. Дүйнө жүзүндө гендердеги мутацияга генетикалык текшерүүдөн өткөн аялдардын саны кескин өсүп кеткен. Мына ошол көрүнүш жада калса Анджелина эффектиси деген аталышка ээ болгон. Анджелина Джолинин окуясы ДНК деңгээлиндеги илдетти эрте аныктоо каргашанын алдын ала алууга боло турганын дүйнө жүзүндө тастыктап койгон. Генетикалык тобокелдиктер тууралуу алдын ала билүү көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калат. Казак окумуштуусу Аманкелди Салыбеков рак, жүрөк кан тамыр жана сейрек кезишүүчү генетикалык ооруларды эрте аныктоого мүмкүнчүлүктөрдү ачып берүүдө. Анын лабораторияларында жасалма интеллекттин жардамы менен ДНКны окуунун заманбап ыкмалары иштелип чыгууда. Ал технологиялар коркунучтуу өзгөрүүлөрдү биринчи белгилерин пайда боло электе эле аныктоого мүмкүндүк берет. Аны менен катарлаш доктор Салыбековдун командасы илдеттин өнүгүп кетүүсү тобокелдигин эрте баскычта эле төмөндөтүү менен ДНКнын бузулууга кириптер болгон бөлүктөрүн жок кылууга мүмкүндүк берген генди редакциялоо технологияларынын үстүндө иштеп жатат. 3 or 5 years ago, Chinese scientists already Мындан 3 же 5 жыл мурун кытайлык окумуштуулар ВИЧ инфекцияга кабылууга абдан ийкемдүү болгон эмбриондун ДНКнын бөлүмдөрүн алып салышкан. Ошондон кийин гени өзгөргөн бала төрөлгөн. Негизинен ал генетикалык жактан өзгөртүлгөн адам болуп төрөлгөн. Ал айкындуулук болуп калды. Бирок этикалык көз караштан алганда кийлигишүүлөр туура эмес болгонун белгилей кетүү керек. Азыр биз гендерди редакциялоо үчүн CRISPR-Cas9 сыяктуу шаймандарды колдонобуз. Ал биологиялык кайчы сыяктуу программага кесүү үчүн белгилүү бир жерге киргизесиң. CRISPR мутацияланган гендерди кесип салат. genes and stem cells and AI will be drive whole of healthcare in the future. These 3 topics is the main topics in the healthcare. Гендер өзү клеткалар жана жасалма интеллект келечекте бүтүндөй саламаттыкты сактоо системасын аныктап калат. Мына ошол багыт азыркы кезде медицинадагы негизги багыт. 20-30 жыл мурун хирургияда ири операциялар басымдуулук кылган. Мисалы бүтүндөй органдар алынып салынган. Азыр болсо мало инвазивдик ыкмалар пайда болду. Стенд коюлат, бузулууга кабылган жерлерди алмаштырышат. Бирок келечекте өзөктүү клеткалары жана ген терапиясы жада калса стендтерди керексиз кылат. Ошентип бара-бара салттуу операцияларды унутуп калабыз. We also will remove these stents and we will forget these big surgeries. Бир тамчы кан, шилекей же бир тал чач адамдын ден соолугунун сырын ачып бере алат. Заманбап технологиялар ошол биологиялык материалды талдөөгө алууга жана организмдин кайсы ооруларга ыкташа ала тургандыгын аныктоого мүмкүндүк берет. Аманкелди Салыбековдун командасы Казакстанда генетикалык тобокелдиктердин биринчи базасын түзүүдө. Анда өлкөнүн жашоочуларына мүнөздүү болгон мутациялар боюнча маалыматтар чогултулат. Ал кеңири тараган генетикалык ыкташкандыкты аныктоого, кыйла так алдын алуу чараларын иштеп чыгууга жана илдетти аныктоону жакшыртууга жардам бермек. This is the samples from Булар бейтаптардын биоматериалдарынын үлгүлөрү, кан сывороткасы жана плазмасы. Биз аларды 2 пробиркага бөлөбүз. Центрифуганы пайдалануу менен обочолоону ишке ашырабыз. Бул ыкманын негизги максаттарынын бири шишиктин циркуляциялык эркин ДНКсын бөлүп алуу болуп саналат. Ал үчүн бизде магниттик бөлүкчөлөр менен обочолоо үчүн атайын топтомо бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, шишик ДНКсынын циркуляциялануусу менен байланыштырган магниттик бөлүкчөлөр бар.
Бул жерде бизде кандык сывороткасынын үлгүсү бар. Алар эки түрдүү. Биз сыворотканы тандайбыз, анткени ал биздин үлгү болуп саналат. Андан кийин гана кийинки баскычка өтөбүз. Tumor DNAs. Here we have serum, blood, two types of, so we can just select here. Биринчи баскыч байланыштыруу. Бул жерде биз атайын эритмелерди колдонобуз. Андан кийин үлгүлөр эки баскычтагы жылуудан өтөт. Андан ары ДНК магниттик бөлүкчөлөрдүн жардамы менен бөлүп чыгуу аткарылат. Акыркы баскычында биз бир эле учурда 16 үлгүгө чейин иштеп чыгууга жөндөмдүү роботту туташтырабыз. Ошол үлгүлөрдү мен атайын чөнөктөргө орнотом. Зарыл болсо, дагы 16 үлгүнү кошууга болот. Ошентип бир цикл ичинде эле 16дан 32ге чейин үлгүлөрдү бөлүп алууга болот. 32 samples all together. This is automatic. Жакшы, анда үлгүлөрүбүздү ишке киргизели. Үлгүлөр көп болгон учурда адам факторуна байланыштуу катачылыктар келип чыгышы мүмкүн. Бул робот болсо каталарга жол бербейт. Биз бул жакка үлгүлөрдү салып кийинки кадамга өтөбүз. Бардык процедуралар жөнгө салынгандан кийин биз зарыл болгон топтомдорду жабдууга салабыз. Аны оозун жаап ишке киргизебиз. Процесс болжол менен 1,5 саатка созулат. Бул пипетирлөө үчүн автоматташтырылган система. Азыр сиздер магниттик бөлүкчөлөрдү кантип аралаштырып жатканын көрө аласыздар. Андан кийин процесс ырааттуу түрдө бир нече баскычтан өтөт. Лизис – клеткаларды жок кылуу, байланыштыруу, кайталап лизис жууп чыгуу жана акырында жогорку тазалыктагы геномдук ДНКны бөлүп чыгуу. Бул жерде биз анализдин бир нече түрүн аткара алабыз: ДНК, РНК жана белоктор. Бирок азыр биз ДНК менен гана иштейбиз. Ал үчүн нанограммада биз микролитрлерде талданган жабык үлгүлөрдү колдонобуз. Биз кийинки жабдууга QSEP1ге өтөбүз. Бул баскычта биз РНКнын сапатын текшеребиз, анын бүтүндүгүн баалайбыз. Ал дагы кийинки кадамды аткаруу алдында маанилүү. ДНКны окуу үчүн китепкананы даярдоо. Next step for library preparation. Андан ары окумушту бөлүнүп чыккан ДНКнын тазалыгын жана концентрациясын атайын аппараттарды текшерет. Ал генетикалык кодду так окуу үчүн үлгүлөрдү даярдоого мүмкүндүк берет. We have two cartridge for library. Бизде китепкананы даярдоо үчүн эки картридж бар. Ошол картридждер атайын А жана Б слотторуна салынат. Ошондой эле бизде кичинекей картридж бар. Анын өзүнчө жерге орнотуу зарыл. Which we have to also insert to here. As shown here, we have two chips. Бул жерден 4 каналы бар эки чипти көрө аласыз. Биз жогорку өткөрүү жөндөмдүүлүгү менен FSC чипин колдонобуз. Ушундай бир чип бир убакта эле секвенирлөө мүмкүнчүлүгүн берет. In one chip can be sequenced up to 80. Башкача айтканда 84 экзома үлгүлөрүн окууга болот. Секвенирлөө аяктагандан кийин отчеттор түзүлөт. Маалыматтар автоматтык түрдө серверге өткөрүлүп берилет. Will be transferred to the server. After that, we got FastQC file. It's a format of. Андан кийин биз FastQ файлын алабыз. Ал WorldG Excel сыяктуу файл форматы. We are analyzing this file. Андан кийин биз аны талдөөгө өтөбүз. Файлда адамдын ДНКсы жана геному тууралуу маалыматты камтыйт. Маалыматтарды иштеп чыгуу өзүнө бир нече баскычты камтыйт. Керексиз бөлүктөрүн кесүү, ыраттуулукту тегиздөө жана маалыматтарды тазалоо. Андан кийин биз өзгөрүүнү же геномдагы мутацияларды издейбиз жана ошол өзгөрүүлөр организмге кандай таасирин тийгизерин талдөөгө алабыз. After annotation, we can saw is it variant, some of part in genome is pathogenic. If we will talk about statistics. Ошондон кийин биз аныкталган үлгү патогендүү болуп саналабы, башкача айтканда ооруну жаратууга жөндөмдүүбү, ошону аныктай алабыз.
Статистика боюнча бардык мутациялардын 85% экзомада кездешет, ал адам геномунун белокторду колдоо үчүн жооптуу бөлүгү. Data analysis. Биздин маалыматтарды иштетүү процессибиздин жардамы менен биз ошол гендерди жана мутацияларды аныктап, ооруну анын алгачкы баскычтарында эле аныктай алабыз. Early diagnosis, part of disease, and in this case. Аманкелди Салыбеков илимге умтулуу дайыма бааланган үй-бүлөдө чоңойгон. Казакстанда университетти жана интернатураны аяктагандан кийин молекулярдык биология жана генетиканы изилдөө үчүн Жапонияда билим алган. Жапонияда Аманкелди алдыңкы ооруканалардын бирине бөйрөктү трансплантациялоо жана бөйрөк ооруларын дарылоо борборунун директору болгон. Ошол жактан алган тажрыйба ага жаңы технологиялар бейтаптардын өмүрүн кантип узартып калаарын тереңирээк түшүнүүгө мүмкүндүк берген. Көп өтпөй окумуштуу Казакстанга кайтып келип, пикирлештер тобу менен бирге Казак инновациялык медицина институтун негиздеген. My father was in veterinary scientist. He established. Атам ветеринария тармагында окумуштуу болгон. Ал айылда лабораторияны негиздеген. Андайды аткарыш Советтер Союзу учурунда кыйла кыйын эле. Аны ачууга көп күч-кубат менен энергиясын кетирген. Улуу агаларымдын айтымында уникалдуу ыкмаларды өздөштүрүү максатында айылга Санкт-Петербургдан, Москвадан изилдөөчүлөр келишчү. Мен ошол абдан шыктандырган. Рас эле адамды ээлеген орду эмес, ошол орунду адам көрктөндүрөт эмеспи? Эң алыскы аймактарда деле ийгиликтүү иштөөгө болот. Where you are working, where it's like location doesn't matter, so you can establish institute and working. When I worked in hospital, so Мен ооруканада иштеп жүргөндө бизде ылдыйкы буттун ишемияларына чалдыккан бейтаптар көп болчу. Ал илдеттен улам буттун кан менен камсыз болушу бузулат. Казакстанда азыр ал оору менен миллиондон ашык адам жабыркайт. Ал кезде Казакстанда натыйжалуу дарылоо болгон эмес. we have more than 1,100,000 patients which is suffering from this disease. It's a terrible pain, and we don't have. Мен ишемия тууралуу маалымат издей баштадым жана Жапонияда өзөк клеткаларынын жардамы менен дарылоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгышканын таптым. Алар бутту сактап калуу жана аны кесип салуудан алыс болуу үчүн жаңы кан тамырларды жаратып, аларды жабыркаган жерлерге трансплантациялашат. New vessels, they can create new vessels and transplant to the leg, and they can just save. Ошол мени абдан кызыктырды. Мен ал темага барган сайын тереңдеп кирип, акыры профессор Асахаринин лабораториясын таптым. Жапонияга барып, ошол технологияны үйрөнүп, Казакстанга алып келүүнү чечтим. Ага дээрлик 10 жыл убакыт кетти. I spent over maybe 10 years for that. Аманкелди Салыбеков бош убактысын үй-бүлөсү менен өткөрүүгө аракет кылат. Жубайы жана балдары менен бирге футбол ойношот. Тарыхый жерлерге сапарларга барышат. Доктор Салыбеков үчүн ал балдарга өз өлкөсүнүн тарыхы жана өткөн учурлардагы маанилүү окуялар тууралуу айтып берүү мүмкүнчүлүгү. Окумуштуунун жашоосунда ат минүү өзгөчө орунду ээлейт. Бала кезинен эле спорттун бул түрүн жакшы көрчү. Окумуштуу ден соолукту сактоо үчүн спорт залга баруунун кажети жок. Үй шартында машыгууну уюштуруп, жаратылышта көбүрөөк убакыт өткөрүү жетиштүү деп эсептейт. I try to not spend a lot of times to watching the movie. Мен тасмалар менен социалдык тармактарга убакыт коротпоого аракет кылам. Ал ансыз да баалуу болгон убакытты алып коет. Андан көрө ийгиликке жеткен адамдар менен баарлашканды жакшы көрөм. Мага медицина, химия жана биология тармагында Нобель сыйлыгынын 4 лауреаты менен таанышуу бактысы буйруган. Көрүнүктүү илимпоздор менен жаандуу баарлашуу мени шыктандырып, алардын тажрыйбасын жана билимин алып алдыга умтулууга түрткү берет. Like face to face, so this is like making me happiness and encouraging to myself to go forward and learn. Экономисттер жасалма интеллект 2030 жылга карата дүйнөдө үстөмдүк кылат деп болжолдошууда.
анын дүйнөлүк ИДПга кошкон салымы болжол менен 30% түзөт. Бирок экинчи орунду генетика жана жаңы дарыларды иштеп чыгууну кошуп алганда биотехнология ээлемекчи. But second place will be biotechnology, including genetics and new treatment drugs. So we have to. Демек Казакстан бул тармактарда өз ордун ээлеши керек. Эгерде биз киреше алып жана келечекте жашоонун сапатын жакшыртууну кааласак, анда азыртадан башташыбыз керек. If we will try to make our life better in the future, so we have to start from now. Убакыт кайра жаралбаган ресурс, окумуштуу үчүн ал эки эсе баалуу дейт доктор Салыбеков. Мүнөттөр канчалык натыйжалуу бөлүнгөнүнө жараша эксперименттин ийгилиги. Ачылыштын өз убагында болушу эң негизгиси оорулуунун өмүрү көз каранды. Изилдөө кечиктирүүгө чыдабайт. Ар бир ачылыш билимди гана эмес, так мерчемдүүнү да талап кылат. We have to segregate, for example, essential things from the secondary things. So first of all, we have. Негизги милдеттерди экинчи даражадагы милдеттерден ажыратып алуу маанилүү. Алгач биз кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү келечекте эмне кылуу керектигин аныктап алабыз. Башкача айтканда, милдеттерди ушул 3 категорияга бөлүп, артыкчылыктарды белгилейбиз. А дегенде эң маанилүү иштерди аткарабыз. Андан кийин шашылыш эмес иштерди жасайбыз. For that one, Japanese methods for us is most important and we are actively using for every time management. Ал үчүн биз убакытты башкаруунун жапон ыкмаларын колдонобуз. Ал лабораторияда биздин командалык ишибизди уйкашкандыкта жана натыйжалуу кылат. Most of post-Soviet Union countries, so we have some kind of culture. For example, one scientist should lead for everything and Дагы бир маанилүү жагы, пост-советтик өлкөлөрдүн көбүндө бир салт бар. Бир окумуштуу өзүнө жоопкерчилик алат. Ал эми бүтүндөй команда ага илимий максатына жетүүгө жардам берет. Биздин лабораторияда бардыгы башкача уюштурулган. Биз ийкемдүү болууга аракет кылабыз. Биринчиден биз негизги артыкчылыкты аныктап алабыз. Андан кийин ар биринин жөндөмүнө жараша тапшырмаларды бөлүштүрөбүз. Кимдир бирөө тапшырманы тез эле аткара алат, ал эми башкасы узак убакыт аралыгында да такыр аткара албайт. But some person can't do for example, even if you are giving like long-term period, so she or he can't complete. Биз ошолорду эске алып, ар бирине өз алдынча үйрөнүүгө жана чечимдерди табууга мүмкүнчүлүк беребиз. Биз ишибизде мына ушундай ыкмаларды колдонобуз. So this kind of techniques we are using. Аманкелди Салыбеков медицинанын келечеги биоинформатика менен байланыштуу экенине ишенет. Ал багыт санариптик технологияларды жана жасалма интеллектти колдонуу менен адамдын ден соолугу боюнча маалыматтарды талдөөгө жардам берет. Окумуштуу Казакстанда биоинформатика боюнча биринчи факультетин түзүп чыгуу максатын койгон. Анын пикиринде ал мультиомика тармагында алдыңкы изилдөөлөрдү жүргүзүп, саламаттыкты сактоо тармагына инновацияларды ишке киргизе алган адистерди даярдөөгө мүмкүндүк берет. A lot of mutations don't, let's say, wake up. Көптөгөн мутациялар аларга экологиялык же тамактануу, жашоо образына байланыштуу кандайдыр бир тышкы факторлор бермейинче ойгонбойт. Дал ошондуктан биздин изилдөөбүз абдан маанилүү. Ал адамдын ден соолугу үчүн бул көп кырдуу тобокелдиктерди эске алууга мүмкүндүк берет. Эгерде Казакстандагы оорулардын статистикасын кароого ала турган болсоңуз, анда маалыматтардын көбү сандар. Биз тигил же бул илдетке канча адам, кайсы аймактарда ооруга чалдыкканын билебиз. Бирок адамдын организминде кандай процесстер жүрүп жатканын билбейбиз. Ошону изилдеш керек. Казакстанда андай изилдөөлөр менен алектенген лабораториялар өтө аз. Few labs that do that in Kazakhstan. Аманкелди Салыбеков казак илиминин жүзү. Ал генетиканын сырларын кошуп алганда мультиомиканын сырларын ачып берет жана өзөк клеткаларын колдонуу аркылуу инновациялык дарылоо ыкмаларын иштеп чыгууда. Анын лабораторияларында Казакстандагы операциясыз илдетти эрте аныктоо жана жабыркаган ткандарды калыбына келтирүүгө басым жасалган келечектеги медицинасына жакындаткан технологияларды жаратышат.